İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayet var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "Uritun nar fa idza aktaru ahliha an-nisa yakfurna." Manga dozok görsetildi. Karasam köpçülüğü ayallar eken. Alар yakfurna, kafirlik kılışat. Qil ayakfurna billah, Peygamberimiz aytadi da kafirlik kılışat dep. Peygamberimizge so'rov berildi. Alар Allah Taala kafirlik kılışabı degende Peygamberimiz aytdi: "Yakfurnal ashir." Жоқ, güyölörüne dedi. Joldoştoruna. Mındaç aytkanda yakfurnal ihsan. Güyösünün kılgan жақшылыгын четке кагат. Güyösünün bergen kılgan жақшылыктарын ошонун бардыгын не кылат? Четке кагат. Неmatына шүгүрсүз, кылган жақшылыгына шүгүрсүз, кылган жакшы мамилесине шүгүрсүз, ушуну куфраны немат, куфранал ашир деп коет тургандар güyösүнө шүгүрсүздүктү дагы кафырлык деп айтат. Бирок баягында динден чыгара турган кафырлык эмес, турган бирок күнөөгө батыра турган кафырлык болчу. Peygamberimiz hadiste ulankan: "Lev ahsanta ila ihdahunna ad-dahr, summa ra'at minka shay'a, qalat ma ra'aytu minka khayran qattu." Эгерде сен bir ömür ага жакшылык кылсаң, кийин сенден бирар нерсени көрүп калса, айтат экен да: "Мен сенин вообще жакшылык көргөн эмесмин." Болсо ömür бою жакшылык кылгансың дейт. Эми албетте аял зат дегенде энелерибиз деле бар, эжелерибиз деле бар. Кыздарыбыз, карындаштарыбыз, аялдарыбыз деле бар. Бирок Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Я ма'шаран ниса, ey аялдардын жамааты. Тасаддақна, садака берип туруңларсыздар." Миражга барып Алла субханаху ва таала дозок бейишти көрсөткөндө көпчүлүгү аялдар экен деген. Көпчүлүк деп 51% айтат да. 49'u дозоктун 100%'ынын 49'u эркек болсо 51'i аял экен деген сөз да. Кыскасы 51'ден көп да була. Кандай болгончокто да ошондо анан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол аял заттарга, өзүнүн жубайлары, сахабалардын аялдарына бардыгына: "Ey аялдардын жамааты, ма'шаран ниса" деп кайрылып атат. Садака берип тургула, көпчүлүгүңөр тиякта экенсиңер. Не себептен деп сурашты. Не себептен деген сурашты. Анда айтты: "Ял'анна ва якфурна." Ушу экөө келет да. Силер көп каргайт экенсиңер деди. Не деди? Каргайт. Көп каргайт экенсиңер. Эки сөздүн бирөөсүндө эле тияктан сөзгө баягында связка слов да. Жөн эле сөз сүйлөп баратыра карга берет. Жөн эле сөз сүйлөп баратыра карга берет. Экинчиси, күйөөлөрүңөргө өтө шүгүрсүз экенсиңер. Бул кыйналып бечара канча терлеп, ушу колун мозоль кылып, тырманып, эптеп таап келип атса, сага берип атса, ошого рахмат айтпай, рахмат айтпай анан ушул аз, же болбосо деп кыскасы кадырсыздык кылып коет экенсиңер дейт. Ошондуктан урматтуу аялдарга Пайгамбарыбыз айткан болот тургандар. Демек ушул нерседен эки нерсе сактаныш керек экен. Кайсынысы? Наалат айтып каргагандан, экинчиси тугандар шүгүрсүздүктөн. Бунун оңой жолу, наалат айтып каргагандан оңой кутула турган жол тилди карма. Тартыш керек. Куффа алейка хада. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан Муаз разияллаху анхуга. Себептен Муаз разияллаху анху Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдан сураган эле: "Ушундай амалды айтыңыз, я Расулалла, мени бейишке киргизе турган, дозоктон узак кыла турган." Өзү чыныгы Алла киргизет. Бирок бул жерде фаил мажази деп коет, эми себеп ал амал. Пайгамбарыбыз айтты: "Сен өтө улуу иш тууралуу сурадың" деди. Ошо амалды сурап атат, бейишке киргизе турган, дозоктон узак кыла турган. Аллага ибадат кыл, намаз оку, ага ширк келтирбе, намаз окугун, орозо туткун, зекетиңи бергин, ажылык кылгын. Мен сага дагы айтып коеюнбу деди. Иштин тамырын, негизин, жана иштин төөнүн өркөчү болот го, ошонун түбүн чокусун. Ар бир иштин негизи бул ислам деп узун хадисте келет.
Ушулардын бардыгын пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып келгенден кийин акырында ушундай айткан эле. Ушулардын бардыгын колуңа алыш үчүн, бекем кылыш үчүн мен сага бир жакшылык айтайын, айтыңыз деди эле, тилди карма деген да. Анан айткан Муаз разияллаху анху: "Я Расулаллах, биз тилибиз менен сүйлөгөн нерсебизде азапка тартылып калышыбыз мүмкүнбү?" Пайгамбарыбыз айтты: "Энең сени жоготсун. Эмне деп айтып атасың сен? Адамдын тили бар го, чөптү оргондо, орок оргондой, кудум ушундай ооруп алат" деди. Орок мындай экен да, тез. Чөптүчү кичинекейин дагы, чоңун дагы, бышканын дагы, бышпабаганын дагы, чиригенин дагы ылгабастан туруп бардыгын оргондой, тил дагы жакшы жаман ылгабастан баарын оруп салат экен да булчу. Ошон үчүн тилди карма деди. Эми тилди кармаганда сүйлөбөй коелу. Анда Куранды ким окуйт? Анда зикир ким кылат? Анда даватты ким айтат? Анда сабакты ким айтат? Сүйлөбөй коебуз. Жок. Пайгамбарыбыздын башка хадисинде маалым болот. Ал кандай деген? Пайгамбарыбыз айткан мындай: "Ким сүйлөсө, жакшы сөз сүйлөсүн. Болбосо үн чыкпасын" деген да. Ошон үчүн тилди эгерде бир зикирге көндүрсөк, Куранга көндүрсөк, жакшы сөзгө көндүрсөк, чын сөз сүйлөгөнгө көндүрсөк, тилибизди зикирлерге көндүрсөк, Кудай кааласа каргаганга, сөккөнгө болбой эле калат, убакыт болбой эле калат. Болбоду дегенде толук жоюлуп кетпесе адам азаят точно. Барып, алхамдулилlah, бунун тили туура иштетилип калат. Тилди туура иштетүү өтө чоң нерсе. Дүйнөдөгү бузукулуктун бардыгы, келишпестиктин бардыгы тилдин бузулган себебинен. Тил бузулса, эки адамдын ортосунда ол бир эки коомду бузуп салат, эки улут урууну, эки мамлекетти бузуп салат тил. Эгерде тил оңоло турган болсо турган, эки адамды дагы, эки элди дагы, эки улутту дагы, эки мамлекеттин дагы башын бириктире берет тил. Тил жөнөкөй нерсе эмес экен да бул. Ошон үчүн айтып коет: "Жирбуху сагир ва журмуху кабир." Көлөмү кичинекей эле го, бирок иши жаман чоң да тилдин иши. Өтө бунун кесепети чоң дейт. Көлөмү кичинекей эле, бирок кылган ишин кара, өтө чоң. Ошон үчүн туугандар, иншалла, мынакей айтып атат бул Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам экинчи куфур, кичинекей куфур деп коет. Буну хукмуху хукмул мааси вал кабаир, чоң күнөөлөрдүн өкүмү, күнөөнүн өкүмү бул. Бул мисали якфурнал ашир, күйөөсүндө шүгүрсүздүк кылуу деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул хадисте эскертүү берип атат. Аялдарга, эркектерге эскертүү берилген. Мындай деп ойлоп калбасын, пайгамбарыбыз эркектерди тег эле коюптур депчи, өтө катуу айткан. Алсаң аманат, үйлөнүп атканыңда билип кой. Бул Алла Тааланын аманатын алып атасың. Жөн эле сен аял алып аткан жериң жок. Алланын аманатын алып атасың. Кыянат кылба. Жооп бересиң буга. Буну багуу. Сен камсыздаган эмнени? Тамак ашың, кийим кечесиң, турак жайын сенин мойнуңда. Кыямат күнү сен жооп бересиң. Ушу бузулганда дагы, оңолгонда дагы, диндарына дагы бардыгына сен жооп бересиң деп. Эркекке катуу мойнунда койгон. Бирок аялдарга дагы эмне деди пайгамбарыбыз эскертип? Эми колунан келген бечара аракет кылып сени багып атса, кадырлап кой. Шүгүрсүздүк кылба. Сенин эч бир жакшылык көрбөдүм деп тилиңен айтып бербе. Ушуну айтып коет, якфурна деп коет ушуну. Шүгүрсүздүк дегенler.